Соңку кездери Ош шаарындагы мыйзамсыз ээлеп алган, кызыл сызыктан ашып кеткен имараттардын көбүн сүрдүрүү иштери кызуу жүрүүдө. Алдын ала имараттарга кызыл белгилер коюлуп, снос сөзү Ошто трендке айланды. Эми бул сөз Жалал Абадта дагы кеңири колдонула баштады. Анткени калаада жолдор кеңейип, жаңыланып жаткандыктан бир катар турак жайлар жана имараттар буздурулуп, жылдырыла баштайт. Алсак Жалал Абад Бек-Абад жолунун экинчи этабы башталышы менен 46 үй жарым жартылай сүрдүрүлөт. Алардын эң азы жарым метр деп белгиленсе, эң көбү болжол менен 5 метрге чейин жерди бошотуп берет. Жалал Абад шаарынын Ош-Бишкек трассасына чейинки 6 чакырым жол кеңейтилип, 4 тилкелүү жаңы жол, тротуар салынып, көрктөндүрүлөт. Деген менен жергиликтүүлөрдү кенемте маселеси тынсыздандырууда. Анткени көпчүлүктүн үйлөрү жол боюнда жайгашкандыктан турак жайынан жарым жартылай ажыроо алдында турат. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Сөрпөрдө жашап турабыз эми, неме кылабыз? Августка чейин ушу 6 километрде кепилдик катын жазып берем. Жалал Абад шаарындагы 46 турак жай жылдырылат. Алардын арасында Нурмухамед Рахмановдагы үйүнөн 1 метрден ашык жерди бошотушу керек. Анткени Жалал Абад Бек-Абад жолун оңдоонун экинчи этабы башталып, жол кеңейтилет. Мындан улам жол четинде жашаган тургундар жарым жартылай үйлөрүн жылдырышы керек. Менин үйүм жолдон кыйла алыс жайгашкан. Бирок дагы жылдырышым керек болуп жатат. Ушул жерде 3 бөлмөлүү үй бар. Анын 2 бөлмөсүндө жашап жаткам. Буга катар навестер дагы бузула турган болуп жатат. Үйдү жылдыра турган болсом, анда жашаганга мүмкүн болбой калат. Мен өзүм кайра куруп алганы алым жетпейт. Эгер компенсация берилсе, башка салып алсам болот. Каарманыбызга кошуна жашаган Кимсанбай Турсунбаев 4,5 метрдей жерди сүрдүрүшү керек. Тактап айтканда, анын жол тараптагы турак жайы толугу менен бузулат. Турсунбаев байбичеси менен турат. Алардын бузуу иштерине чамасы келбейт. Мындан улам кошумча киши жалдоого аргасыз болоорун айтып, компенсация төлөнсө деген ойдо турат. Төрө 40 экен. Кандай болот экен? Ошондо кайсы жерге чейин жылат экен? Менеки келип. Кече өчөш көр сатып кетти. Менеки келиптир. Өткөндө мэрияга барганыбызда силерди нааразы кылбайбыз деп жазып калышкан. Эми госрегистрден дагы келип өлчөп каражатын чыгарып берет экен. Эми буларды тезирээк булсаңар жолду эртерээк бүтүрөбүз дешти. Ага эми 2 уста алып келсең деле акысын төлөш керек болот. Ошон үчүн алдын компенсация бергиле. Усталарга буздуруп алалы деп айттык. Жалал Абад Бек-Абад жолундагы бузула турган турак жайлардын кызыл сызыкка чыкканы же чыкпаганы аныктала элек. Болгону жол кеңейтилгендигине байланыштуу үйлөрдүн эң азы жарым метрден болжолду 5 метрге чейин жылдырылат. Мындан улам жергиликтүүлөрдүн маселеси кайрадан эле компенсацияга барып такалууда. 370 жазып кетти өкмөттөн. Шуну бузабыз дейт. Наригиде 4 хана үйүм бар. Жашап аткан үй. 3 метр келет экен ал. Ошондо 2 хана полностью жоголот эми. Şunga kompensasiya to'laymiz deb meriyaga chaqirdi, xudo xolasa to'lasa kerak. Biroq unga chaying yashaganga sharoitimiz yo'q. Endi buz desa buzamiz. Shunday kompensasiyani ertaroq bersa, xudo xolasa anan biz shuni qishga chayin qurib olsak degan o'yimiz bor. Pol 30 metr uy buzulup жатты. Основной үйүбүз көчө жакта да. Айтып атпаймынбы? 10 комната үй болду. 8 комната үй, 2 комната айван болду. Эми ошону төлөп берсе жакшы болот да, конфискациясы болсо азыр бузуп үйрө турган болсо, биз отура турган үй ham жок болот да. Ошол күтүп турабыз, мэриядан келебиз деген. Ушул тапта Жалал Абад шаарынын Барпа айыл аймагына карай жол менен үйлөргө чейинки аралык тазаланып жатат. Жаңы жолдун эки тарабына жөө адамдар басуучу тротуар салынып, жарыктандыруу орнотулуп, жашылдандырылат. жолго мына эски асфальт алынат, капитальный ремонт болот да. Шагыл төшөлүп 40-50 60 сантиметрге чейин жол көтөрүлөт общий. Анан 13 метр болот жол. Эки слой асфальт болот. Тротуар лотоктор менен общий 22 метр болот жолдун турасы. Узундугу общий 6 километр. Аз 1 километр 300-ün баштадык. Анан мында основание жасап алган дагы кийинки жерде өтөбүз. Жака. Ошол азыр тазалоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Анан мына жерде үйлөр жылыш керек эле. Az çeçillik, şunu meriya etraf çeçip berse bizge
баштайт элек да, ошо немени засыпкасын баштайт элек. Ирилештирүүнүн негизинде Барпы айыл өкмөтүнөн Жалал Абад шаарына кошулган аймактагы жолдун 1 чакырым 300 метри 4 тилкелүү болуп кеңейтилет. Учурда шаардык мэрия тиешелүү кызматтар менен кошо тактоо иштерин жүргүзүп жатат. Эл менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Алар кеңейткенге каршылык көргөзбөдү, түшүндүрүп айттык. Жол эми шаардын эң негизги шаарга кирүүчү жолдордун бири. Бүгүнкү күндө тар, 2 катар эле машина өтө алат. Ошону 4 парасол кылалы десек, ага эл деле колдоду. Эң негизгиси биздин мүлктөрдү, биздин үйлөрдү независимый оценщик менен жакшылап баалап берсеңер дейт. Аны эми независимый оценщик өзүнүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ошонун тарифтеринин негизинде баалайт. Ошолордун биз компенсациясын төлөп берүү жагын колго алганбыз. Акча каражаты биздин местный бюджеттин эсебинен төлөнүп берилет. Жалал Абад Бегабад жолу 4 категориядагы жол болуп эсептелип, курулушу капиталдык салымдар аркылуу каржыланат. Жол транспорт министрлигине караштуу болгондуктан курулуш тиешелүү кызматтар тарабынан көзөмөлдөнөт. Жолдун ортосундагы огунан ак сызыгынан 13 метр бул бетине, 13 метр экинчи тарабына кеңейтилет. Ошо 13 метрдин ичине кирип калган стройка болобу, забор болобу, үй болобу алынат. Азыр буга центрден баштап Барпы айыл өкмөтүнө чейин биздин 3-километрге чейин 4 тилкелүү жол болот. Анан тиги Барпы айыл өкмөтүнөн тиги Газпромго чейинки аралыгы 2 тилкелүү болот. Бирок 26 метрге жолду баары бир кеңейтилет. Адистердин айтымында мамлекеттик жана коомдук муктаждыктар үчүн жер тилкесин жеке тараптардан алууга мыйзам жол берет. Эгер жер тилкесинин токтом же сатып алуу келишимдери сыяктуу мыйзамдуу документтери болгон учурда жеке менчик ээсине компенсация төлөнөт. Мындай практика Жалал Абадта гана эмес, өлкөнүн башка аймактарында дагы болуп келген. Жолдорду кеңейтүүгө, тротуарларды кеңейтүүгө, ошол эле жанагы биз лотокторду орнотууга, электр чуалкаларын, мамычаларын орнотууга жер тилкелери бул эми мамлекеттик жана коомдук муктаж болгондугуна байланыштуу 68-беренесинде так жана даана көрсөтүлгөн. Эгерде жеке тараптын жергиликтүү бийлик менен келишимдин негизинде гана өтөт, келишимде ошол баага сатып алып компенсация төлөнө турганы көрсөтүлөт. Жер тилкесинин баалоо боюнча атайын бекитилген, өкмөттүн токтому менен бекитилген норма бар. Бул боюнча жанагы көз карандысыз баалоочулар жумуш алып барат. Ар бир метр квадраты эгерде курулуш болгон болсо, мыйзамдаштырылган өзү колдонуп жүргөн курулуштардын баарына төлөнөт. Жалал Абад Бегабад жолунун жалпы узундугу 11 чакырымды түзөт. Биринчи этабында 5 чакырымы асфальтталган. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаардык жол башкармалыгы тарабынан быйыл 17 чакырымдай жол оңдолуп, 26 чакырым тротуар салынат. Буга байланыштуу ушул тапта кала ичинде көчөлөргө чыгып кеткен турак жайлар жана имараттарды бузуу иштери уланууда. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Күндеми жыйынтык программасы үчүн.